Өзгөн шаарынын архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Өзгөн мунарасы жана 3 күмбөз боюнча кененирээк кеп кылып көргөзүп саякат кылмакчыбыз, биз менен бирге болуңуздар. Өзгөн шаарынын тарыхы 1000 жылдан ашуун убакытка созулат. Бул шаар Мабина Бахрадан күнчыгыш Түркстанга карай созулган. Байыркы караван жолуна жайгашкан. Аны менен бирге Өзгөн шаары аркылуу Улуу Жибек жолу өткөн. Караханилердин династиясына таандык бул 3 күмбөз ар кандай жылдарда курулган. Түндүк күмбөз, түштүк күмбөз жана ортоңку күмбөз. Бул имараттын кыштары отко какталган жана ар кандай оюм чийимдер менен кооздолгон. 1974 жылдан 1980 жылдарга чейин чоң масштабтуу оңдоп түзөө иштери жүргөн. Археологиялык кызматкерлердин айтымында тарыхый табылгаларды жакшы сактоо максатында музей куруу иштери жүргөн. Биз бул мунара жанында турган мезгилибиз мунара араб тилинен которгондо нур берүүчү белги деген түшүндүрөт. Бул 27 метр бийик мунара, сиздер менен чогуу саякат кылайлы. Мунаранын курулушунда 3 чоң себеби бар. Биринчи азан чакыруу максатында, ал эми экинчи күзөт жүргүзүү максатында, үчүнчү шаардын борбор экенин белгиси катарында курулган. Бул мунаранын алгачкы бийиктиги 44 метрге жеткен. Кийин жер титирөөнүн негизинде үстүңкү бөлүгү урап түшүп, кайрадан 1926 жылы жергиликтүү элдер тарабынан үстүңкү жана астыңкы бөлүгү оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөн. Мунара азыркы учурда 27 метр бийиктикте сакталып турат. Келечекте Өзгөн мунарасы бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине катталат. Белгилей кетсек, Өзгөн шаарынын тарыхый курулушуна Кыргызстандын улуттук валютасындагы 50 сомдук номиналында чагылдырылган.